Эмгегим элеттеги элим үчүн. Ысык-Көл облусундагы Төп районунун чоң Тогузбай айылы. Аптапта барсаң сергиткен, кышкысын муз тээп ойноткон өрөөн. Айыл Төп дарыясынын жээгинде жайгашкандыктан мээ кайнаткан ысыкта мээлүүн жел келип, жанды сергитет. Кышкысын кар найза бою түшкөндүктөн Саратанда жайкалган көк жайсаң чөп жыш өсөт. Глобалдашуу доорунда мындай нукура табияты бар элет жеринин баасы баркы өзгөчө. Ушундай керемет жаратылыш койнунда жайгашкан чоң Тогузбай айылы заман менен тең арыштап, тургундар үчүн шарттар акырындык менен түзүлүүдө. Албетте, айылдын ажарын ачууда элеттен чыккан улан кыздар четте карап турбайт. Мына айылыбыз Тогузбай атанын атын алып жүргөн чоң Тогузбай айылыбызга жакшынакай атын коюп атабыз. Мурда коюлган, бирок белги коюп атабыз да, чоң белги. Баягы мамлекеттик деңгээлде баягы көрүнүп тура турган, сырттан коноктор келгенде ушул чоң Тогузбай атанын намын алган айыл бар экенин билгизип тура турган белгини коюп атабыз. Мына ушу Тогузбай айылынын туугандары баарыбыз. Айылда буга чейин атайын бир киши айылдын башына барып келе турган мейманды тосоор эле. Бул айыл эл үчүн адаттагыдай эле көрүнүш болчу. Анткени кыштактын аты жазылган такта жок эле. Айрымдар майда деп маани бербеши мүмкүн, бирок бул айылга келип кеткендер үчүн маңыздуу. Айылдардын аталыш белгилери жакшы коюлбай келатат да. Мурунку коюлгандар болсо кичинекей жазып коюп шамалда учуп кетип келген конокторубуз, айылдарыбызга биринчи келип аткандар мындай таппай бара болгон учурлар болгон. Бул маселе боюнча жумалы былтыр 2020-жылы бир ой кылып аракет кылган, бирок шарттарга ылайык пандемияга байланыштуу үзүлүп кетти. Кудай буйрса ушул бүгүнкү күнгө түшкөрүп атат. Жумалыга рахматыбызды, терең ыраазычылыгыбызды билгизебиз. Өзү Бишкекте турса дагы туулуп өскөн жерди, айылды, туулуп өскөн жердин топурагы алтын деген ушул. Сыртта жүрсө дагы ушул айылыбызды даңктап, киши болсо да көрсөтө турган белгини коюп, ушу атабыздын арбагы ыраазы болсун, арбагы колдосун баарыбызды, эл журтту. Элеттин аты жазылган тактаны ушул жерде киндик каны тамып, чырпыгы чынар болгон Бейшеке Орозалиевдин балдары орнотту. Атасынын көзү өтсө да, балдары атасынын конушун элим жерим деп, айылдын оорун колдон, жеңилин жерден көтөрүп келүүдө.